Салбуурун улуттук мергенчиликтин түрү боюнча мелдештерди өткөрүү боюнча эрежелер. Жалпы эрежелер. Салбуурун кыргыз элинин куш жана ит менен мергенчилик оюндары. Бүркүт салуу. Бүркүт салуу, бүркүт менен мергенчиликке чыгуу. Команданын курамы 4 адам. 1 жетектөөчү жана 3 бүркүтчү. Бүркүт менен мергенчи. Оюндун эрежесине ылайык салбуурун мелдеши төмөнкүдөй болуп өткөрүлөт. Катышуучулар өздөрүнүн бүркүттөрүн кийинкидей көнүгүүлөр менен сынай алышат. Чырга жана үндүк. Бүркүт салуу боюнча мелдештин жеңүүчүсү чырга жана үндүк эки мелдештин жүрүшүндө топтолгон упайлардын негизинде аныкталат. Бүркүт салуу боюнча мелдеште катышуучуларга төмөнкүдөй талаптар коюлат. Ар бир катышуучу өзүнүн улуттук кийиминде чыгышы керек. Ар бир катышуучуда куштардын паспорту жана куштарга вакцинация жасалгандыгы тууралуу эл аралык сертификаты, ошондой эле СИТЕС эл аралык ветеринардык уюмунан справкасы болушу керек. Чырга. Бул жерде ар бир бүркүтчү өзүнүн бүркүтүн ат менен чаптырып сүйрөп бараткан түлкүнүн терисинен жасалган муляжды көздөй багыттап кое берет. Талапка ылайык бүркүт орто ылдамдыкта кетип бараткан муляжга учуп жетип, чапчып алат. Куштун учуудагы убактысы жана ылдамдыгы бааланат. Ушул көнүгүүнүн негизинде бүркүттүн даярдыгы аныкталат. Бүркүтчү упай алат. Эрежеге ылайык мергенчи бүркүтүн бир гана жолу сала алат. Үндүк. Бул мелдеште бүркүттү 200 метр алыстыкта туурга отургузат. Калыстын белгиси боюнча мергенчи жемди колуна кармап, өзүнүн бүркүтүн чакыра баштайт. Бул жерде бүркүттүн бүркүтчүнүн колуна учуп келген убакыт бааланат. Ар бир катышуучуга жерде туруп же ат үстүндө өз бүркүтүн чакырууга уруксат берилет. Далба. Далба ойнотуу шумкардын азгырыкка учуусу. Команданын курамы 4 адам. 1 жетектөөчү жана 3 кушчу. Бул мелдеште азгырыкка кое берилген шумкардын учуусунун ылдамдыгы бааланат. Ар бир кушчуга өзүнүн шумкарын сынаганга 3 мүнөттөн берилет. Ушул убакыттын ичинде куш өйдө учуп, кушчу жиптеги азгырыкты тегеретип кармап турганда, азгырыкка кол салганды имитация кылышы керек. Азгырык кекиликтин, кыргоолдун жана көгүчкөндүн куйругунан жана канаттарынын жүнүнөн даярдалат. Далба ойнотуу боюнча мелдешке катышуучуларга талаптар. Ар бир кушчу өзүнүн улуттук кийиминде чыгышы керек. Ар бир кушчуда куштардын паспорту жана куштарга вакцинация жасалгандыгы тууралуу эл аралык сертификаты, ошондой эле СИТЕС эл аралык ветеринардык уюмунун справкасы болушу керек. Тайган жарыш. Тайган жарыш асыл тукумдуу күлүк иттердин жарыштары. Команданын курамы 4 адам. 1 жетектөөчү жана 3 иттердин ээлери. Иттин тездиги 350 метр алыстыкта чуркаган ылдамдыгынан аныкталат. Иттер 60-65 чакырым саат ылдамдыкта ат менен сүрөтүлгөн түлкүнүн же коёндун тересинен жасалган муляждын артынан чуркашат. Калыстар маарага биринчи келген иттин убактысы менен аныктайт. Ар бир асыл тукумдуу күлүк иттерди өз-өзүнчө жарыштырат. Иттердин күлүктүгүн аныктаган бул мелдеш алдын ала өткөрүлүүчү, жарым финалдык жана финалдык чуркатуулар болуп өткөрүлөт. Эгерде жарыш убагында иттер бири-бирине тоскоол болуп же тиштешсе, анда ошол ит жарыштан чыгарылат. Ал эми тоскоол болгон итке кайрадан жарышка катышууга уруксаат берилет. Мелдештин бул түрүндө эң тез чуркаган асыл тукумдуу иттин убактысы белгиленет. Байгелүү орунда, эгерде бардык жарыштарда эң жакшы көрсөткүчтү көрсөткөн бир асыл тукумдуу иттер же бир эле өлкөнүн иттери жеңет. Тайган жарыш боюнча мелдеште катышуучуларга талаптар. Ар бир катышуучу өзүнүн улуттук кийиминде чыгышы керек. Ар бир катышуучуда иттин паспорту жана вакцинация жасалгандыгы тууралуу эл аралык сертификаты болушу зарыл. Келген кошуундар бүркүт, куш жана тайгандарды Салбуурун Федерациясы менен алдын ала макулдашып, ижарага алса болот.